бирине кириптир, көз тийиптир деген ырымдар бар, ишенсе болобу? Ооба, мындай нерсе бар. Ошо көз түйүү деген бар. Ошо кирене деген ошо менимче көз түйүүнүн бир түрү, же болбосо жеңил түрү деп койсо болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ачык эле айткан, бул көз түйүү деген чындык деген. Көз түйүү адам баласын кабырга алып барат, төөнү казанга алып барат деген да, мындайча айтканда ошондой болуп калышы ыктымал. Анан көз түйүү деген бул шариятта бар. Кээде көз түйүү адамдын ушу көрө албастыгынан болушу ыктымал. Кээ бирөөсү өзүнүн ушундай Алла таала ошол аларга ушундай сыпат берип койгон, ушундай көз тийгүсү немелер бар да, сыпаттар бар. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам осуят кылган үммөтүнө, эгерде кимдир бирөөңөр өзүнүн бир тууганынан ошо өзүнө жага турган бир жакшы нерсени көрүп калган болсо, ага береке тилесин деген да. Мисалы көп адамдар бир адамды көрүп калып, же ошо адамдын келбети же бир нерсеси жагып калса, же болсо буюм тайымдары, үйү же башка нерселер, анан аябай суктанып коет да. Аябай жакшы турбайбы мындай деп башкача көз караш менен суктанганда, ошол моментте көз тийип калышы ыктымал. Ошондо суктанып эле, таң калып эле токтоп калбастан, ошонун аркасынан дароо береке тилеш керек. Алла таала берекесин берсин, берекелүү кылсын деп. Кыргызча болсо дагы, арабча болсо баракаллаху лаху же болсо баракаллаху фихи деп дуага тилеп коюш керек. Антпесе адам баласына көз тийип калышы ыктымал. Мунун эрежеси ушундай. Анан ошондуктан көз түйүү деген бул чындык. Адам баласы өзүнө дем салып, сактанып, жанагындай Фалак, Нас, Ихлас сүрөлөрүн окуп, эртең менен кечки дубаларды айтып, өзүн өзү сактап туруш керек. Аллаху а'лам.